Ulu Civek yolu veren gerben geletat, göç geletat. Ош шаарында Ош Фест 2019 аталышындагы туристтик фестиваль өттү. Байыркы Ош калаасын дүйнө элдерине таанытуу менен туристтерди тартууга багытталган саамалык кербендердин жүрүшү менен башталды. Кербендин курамында кыргыз, өзбек, фарсы, индус жана Кытай улуттарынын өкүлдөрү бар. Канчалаган аска зоону аралап келген соодагерлер Фергана өрөөнүнө жеткенде дал ушул кереметтүү Ошко келип, улоосун тыныктырып, соода кылып, анан сапарын улаган дешет. Убагында кыргыз көчү ушу башында чоңдор жүрүп, анан аркасында бала чакасы, анан арт жагында анан боз үйлөрдү жүктөп, ошо арт жагында калган жүктөр кеткен да. Ооба, кыргыз эли дайыма көч менен жүргөн. Кыргыз эли дайыма өзүнүн казаныны, кыргыз боз үйүнү, калагыны кийип, дайым көч жүргөн. Сулайман тоонун жака белиндеги Гапар Айтиев жана Курманжан Датка көчөлөрү менен өтүп, Алымбек Датка этнографиялык комплексине чейин келишти. Жүрүшкө артисттер, актерлор жөө жалаңдап, ат, төө, топоз минип чыгышкан. Кербен сарай шаар аралап келип, Алымбек Датка этно багына барып токтоду. Аларды шаар мэри аксакалдар менен бирге тосуп алышты. Ордалы Ош чергесинин тургундары жана меймандары, калабызга бүгүн Атлас Жибек шайы, кол өнөрчүлүк буюмдарын артынып, көч келди, кербен келди. Kalamasa, kadırlı gerben başı. Ага-улай этно Ош фольклордук тобу улуттук музыка, ыр, бий тартуулашып, Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрынын актерлору, кыз узатуу, улуттук салтын, Бабыр атындагы өзбек драма театры жар айтуу салтын көрсөтүштү. Ошондой эле коноктор жана туристтерге эс алуу бактын ичинде тушоо кесүү салты жана аркан тартыш улуттук оюну уюштурулду. Кайран жұрт, эчен кылым эгемен эркиндик деп, суусап келдим. Ушул эгемен деп, кезинде дала эрлери көпүрөгүнөн айзага кылып, далай баштар ийинен алмадай ыргыган. Фестиваль 3000 жылдык тарыхы бар байыркы Ош шаарын дүйнө элдерине таанытуу. Быйылкы жылга карата жарыяланган Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Иш-чара өз максатына жеткенин уюштуруу тобу билдирет. Кала башчысынын айтымында долбоор кыргыз элинин ынтымагын, улуттардын өз ара биримдеген өлкөбүздүн тынчтыгын даңазалайт. Быйылкы жыл 2019 жылды. Биздин Ош шаарын түрк тилди маданий борбору, түрк тилди мамлекеттердин маданий борбору деп танылышы бизге бир чоң мүмкүнчүлүк келип атат да. Ушундай иш-чаралар аркылуу биз Ош шаарын Кудай буюрса дүйнө жүзүнө таанытуу. Ош Фест 2019 фестивали туристтерди тартуу максатында уюштурулган. Байыркы элдин жашоосу, кол өнөрчүлүгү жана маданияты менен таанышуу үчүн келишкен чет элдик туристтер шаардын өзгөчөлүгүн баса белгилешти. Бизге Ош шаары аябай жакты. Фестивалга карата уюштурулган иш-чарадан биз аз да болсо шаардын тарыхы, маданияты менен тааныштык. Биз үчүн бул өтө жакшы болду. Шаар байыркы бойдон сакталып калгандай, ошону менен өнүгүп келе жаткандыгын да көрүүгө болот. Эли меймандос, биз дагы келебиз деп турабыз. Фестиваль Сулайман тоо музей комплексинин алдында уюшулуп, улуттук кийимдердин мода көргөзмөсү менен улантылды. Таттуу Турсунбаеванын жаркын элесине арналган Алтын өрөөн аталышындагы көргөзмөгө Борбор Азияга таанымал дизайнерлердин эмгектери тартууланды. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.